чоң максат койбой, бир бурчтан же бир текчеден баштоо маанилүү. Бир күндө баарын иретке келтирем деген ой адамды коркууга түртөт. Мисалы биринчи күнү бир гана тамак жасаган бөлмөнү жыйнайм. Экинчи күнү бул бир текчени жыйнайм. Үчүнчү күнү кийим жыйнаган шкафымды жыйнайм деп ушинтип ар бир кичинекей нерседен, кичинекей кадамдардан баштасаңыз, байкайсыз күнүмдүк жашоодогу алып келаткан иреттүүлүгүңүз бул жашооңуздун иреттүүлүгүнө да алып келет. Оюңуздун иреттүүлүгүнө алып келет. Ал эми ойдун иреттүүлүгү бул сиздин айткан сөздөрүңүздүн иреттүүлүгү. Айткан сөздөрүңүздүн иреттүүлүгү бул сиздин күнүмдүк жашоодо кылган кадамдарыңыздын иреттүүлүгү. Ал эми кадамдарыңыз бул сиздин адаттарыңыз. Адаттар бул сиздин мүнөзүңүз. Ал эми мүнөз бул сиздин жашоо образыңыз, бул сиздин жашооңуз. Көрдүңүзбү, жашооңуздун сапаты кичинекей нерседен башталат. Бул үйүңүздүн иреттүүлүгүнөн башталат. Ошол себептен ар бирөөңүздү чакырмакчымын, кичинекей кадамдан баштап, кичинекей бир бөлмөдөн иретке келтирип баштаңыз.